Moskva шаарында кыргыз-тажик урушу болууда. Сиздердин коопсуздугуңуздар үчүн сак болууңуздарды эскертебиз. Москвада кыргыз жигиттер менен тажиктердин мушташып бычакташууга жеткен. Окуя Кузьминский метросунда катталгандыгы айтылат. Тасмадан 4,5 кыргыз балдар бычактан түрдүү жаракат алып канга боелуп, тез жардам мунаасында олтурганын көрүүгө болот. Саламатсыздарбы? Урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Биздин каналга жазылып, лайк басып коюңуздар. Эверестти багындырган Эдуард Кубатов алтын орден менен сыйланды. Эверест чокусуна чыккан Эдуард Кубатов Улуттук Олимпиада комитетинин алтын орденине сыйланды. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчаларына жарыялады. Ага сыйлыкты Улуттук Олимпиада комитетинин вице-президенти, Кыргыз Республикасынын хоккей федерациясынын президенти Анвар Омурканов тапшырган. Алтын орден бул Эверестке чыккандыгы үчүн өлкөнүн Олимпиада комитетинин эң жогорку сыйлыгы. Мага ушундай жогорку жана баалуу орден тапшырып, көңүл бургандыгы үчүн Улуттук Олимпиада комитетинин аткаруу комитетине ыраазымын деп жазган Кубатов. Белгилей өтсөк, 23 май күнү Эдуард Кубатов Эверест-1 экспедициясынын курамында дүйнөдөгү эң бийик Эверест чокусун багындырган. 13 июл эрте мененки саат 7:00-гө карай Аксыдагы селден каза болгон 6 адамдын жансыз денеси табылып, экөө дайынсыз болууда. Издөө иштери улантылууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлайт. Эске салсак, кече 12 июл күнү кечки 6-да Аксы районунун Жаң жол айыл аймагында кыска мезгилде жаап өткөн жамурдан улам кокту кулоттордон түшкөн сел Таштак айылын каптап кеткен. Натыйжада аталган айылдын 8 жаранын сел агызып каза болду. Өкмөт тарабынан жүргүзүлгөн издөө иштеринен 6 адамдын 2 эркек, 4 аял киши жансыз денелери табылып, сел калдыктарынан алынып чыгарылды. Аты жөндөрү такталууда. Калган 2 адамды издөө иш-чаралары жүргүзүлүп, натыйжа болгон жок. Ички чарбалык унаа жолдору тазалоо иш-чараларын жүргүзүлгөн. Издөө иштер бүгүн 13 июл улантылууда. Кошумча маалымат берилет.